Азыр машинаңарды камасак, эртең өзүңөргө өтөбүз. Камчыбек Ташиев Абхазиядан келген автомашиналардын ээлери менен жолугуп, мыйзамды бузбоого чакырды. Не подумайте, что мы будем вас бояться, что вы будете на митинги выходить. Не дай бог, кто-нибудь будет нарушать. Имейте, ребята, передайте всем. Макулбу? Азыр машинаңарды арыстап өтөт да, эртең өзгөргө өтөбүз. Эгерде силер мыйзамсыз нерселердин бардыгын бизге ашыра турган болсоң. Таксиге уруксат бербейбиз. Камчыбек Ташиев Абхазиядан келген унаалардын ээлерине жооп берди. Күнүмдүк оокат болбойт. Силер күнүмдүк оокат деп туруп, канча адамдын өмүрүн алып атасыңар. Күнүмдүк оокат болбойт. Таксиге уруксат бербейбиз. Ал адамдарды ошол мыйзамсыз алып келген машинаңарды такси кылмак тургай, өзүңөр мингенге уруксат бербейбиз. Токмоктогу жугуштуу оорулар ооруканасынын 30 жылдан бери оңдолбогон абалы көрсөтүлдү. Токмоктогу жугуштуу оорулар ооруканасынын начар абалдагы видеосу тарады. Оорукана Акаевдин, Бакиевдин, Атамбаевдин убагынан бери бир да жолу ремонт болгон эмес. Бул оорукананын абалы өтө начар деп билдирүү калтырган видеодо. Ошондой эле видеодон ооруканада кезекте турган бейтаптарды да көрүүгө болот. Сириялык согушкерлер Башар Асадтын атасынын күмбөзүн бузуп, табытын өрттөштү. Маскачан, куралчан адамдар Сириянын мурдагы башчысы Башар Асадтын атасы Хафез Асадтын мүрзөсүнө өрт коюшту. Бул тууралуу жергиликтүү басылмалар жазды. Анда күйүп жаткан мүрзөдөн козголоңчулар таткан видеону жарыялады. Социалдык тармактарда окуян болгон жерден көптөгөн видео жана сүрөттөр жарыяланган. Британ гезити The Sun жазгандай, куралчан адамдар адегенде мүрзөнү өрттөп, андан кийин экс-президенттин сөөгү салынган табытты көчөгө алып чыгып, ал жерде өрттөшкөн. Британияда жайгашкан адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясы мүрзөнүн котолгондугун ырастады. Аллаху акбар, иктихам قبر المقبور المجرم الطاغوت الدكتاتور حافظ الأسد لعنه الله. الله أكبر والله الحمد. المجاهدون الآن يحرقون ضريحهم الكلب. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Кара сууда аялы менен кайненесин таяк менен сабаган киши 7 суткага кармалганын милициядан кабарлашты. 64 жаштагы аял тартип сакчыларына арыз менен кайрылып, күйөө баласы сабаганын айткан. Экспертиза анын ден соолугуна жеңил зыян келтирилгенин аныктаган. Шектүүгө карата ден соолукка атайлап анча оор эмес залал келтирүү беренеси менен протокол түзүлгөн. Буга чейин соц тармакта 24 жашар аялдын күйөөсү тарабынан зомбулукка кабылган тууралуу видео тараган. Бишкекте 2 кабаттуу үй өрттөнүп, 20дай киши убактылуу жайга көчүрүлдү. Өрт 10 декабрда Балбан Таймаш жаңы конушунда болгон. Анда батир жалдап жашагандар турган 2 кабаттуу үйдөн өрт чыккан. Сүрөттөн тамдын чатыры 2 кабаты толугу менен күйүп, эч нерсе калбаганын көрүүгө болот. Бул үйдө жашаган 19 адам убактылуу номер 1 гимназия интернатына жайгаштырылган. Бактыга жараша эч ким жабыркаган эмес. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги кырсыктын себебин тактап жатканын кабарлады. Темир Сариев ишкерлерге кайрылды. Соода өнөр жай палатасынын жетекчиси бизнесмендерди 31 декабрга чейин кирешелерин мыйзамдаштырып алууга чакырды. 1 январдан тарта тиешелүү органдар тарабынан текшерүү күчөтүлөт. Андыктан мүмкүнчүлүк барда кирешелерди мыйзамдаштырып алган оң. Муну жасабаган жеке тараптар менен компаниялар кийин баары бир активдер менен кирешелерин ыңгайсыз шартта көбүрөөк чыгым менен легалдаштырууга мажбур болот, деди Сариев. 2023-жылы президент Жапаров жеке адамдардын мүлкүн ыктыярдуу легалдаштыруу жана мунапс берүү жөнүндө мыйзамына кол коюп, активдерди ыктыярдуу легалдаштыруу өнүктүгүн 2024-жылдын 31 декабрына чейин узартуу чечимин кабыл алган. Экономика министрлиги ноябрь айына карата Кыргызстанда 14 миңден ашык адам активин ыктыярдуу мыйзамдаштырганын билдирген.
Бишкек шаарынын аймагында сойкулук уюштурууга шектүү аял кармалды. Бул тууралуу 1-май райондук ички иштер бөлүмүнөн кабарлашты. Милициянын маалыматына ылайык 11 декабрь күнү болжол менен түнкү саат 3:00 чамасында милицияга Түгөл Баята көчөсүндө притон уюштурулгандыгы тууралуу маалымат келип түшкөн. Чакыруу болгон жерге ыкчам тергөө тобу барган учурда кыздар интимдик кызмат көрсөткөндүгү тастыкталган. Тергөөнүн жүрүшүндө аял кыздарды сойкулукка тартып, шарт түзүп берип жүргөнү аныкталган. Аталган факты боюнча Кылмыш жаза кодексинин 160-беренесине сойкулукка жана ыпластыкка көмөктөшүүгө ылайык кылмыш иши козголгон. Бул кылмышка шектелип 1987 жылы туулган шектүү аял аныкталып кармалган. Ал убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Учурда кылмыш ишин тергөө иштери улантылып жатат. Ат коюлбаган ташта калбады. Шакиев тоо таштарга ат ыйгаруу адатын сынга алды. Бүгүн Жогорку Кеңештин Таластагы деңиз деңгээлинен 4457 метр бийиктиктеги чокулардын бири Бакаята деп атоо боюнча мыйзам долбоору биринчи окууда жактырылды. Добуш берүү аяктаган соң парламент төрагасы Нурланбек Шакиев өкмөткө кайрылуу жасап, Кыргызстанда ат коюлбаган таш калбаганын айтып, мыйзам алып келерде ойлонууга чакырды. Урматтуу Алмаз Акунжанович, урматтуу баяндамачы, сиздерге сунушта бул Кыргызстанда эми бул Бакаята мейли муну колдодук. Бирок көрүнгөн чоку, таш, жар, асканын баарын ат койгонду токтотуш керек демчи. Эми уят Кыргызстанда бир таш калбады, аты калбаганчы, ат коюлбаган. Ушундай мыйзамдарды алып келгенде ойлонгулачы мындай. Макулбу? 68 автобустун 14-ü Бишкекке келди. Алар каттамга тиешелүү текшерүүлөрдөн өткөрүлгөн соң чыгат. Буга чейин Туркиядан 68 автобус келе жатканы айтылган. Мэрия анын 14-ü Борбор калаага келгенин, калган 54-ün этап менен жеткирүү пландалып жатканын маалымдады.